анча-мынча ушу Ахматбек Келдибековди көрө албагандар, пут тоскондорго мен наалат айткым келет. Себеби Камчыбек Ташиевден, Садыр Жапаровдон Ахматбек Келдибековдин эч жери кем эмес. Мен ушуну айткым келет. Садыр Нуркожоевич өзү деле угуп аткан чыгар, Камчыбек Ташиев деле угуп аткан чыгар. Мен Ахматбек Келдибековди булардан кем деп санабаймын. Марлен Маматалиев. Биз Марлен Маматалиевди вообще көрө элекпиз. Ушу Бишкекте эле жүрөт. Ушу Бишкекте Ынтымак партиясынын атынан деп эле бир нерселерди уюштурат экен. Биздин Алайга деле уюштуруп бербейби? Биздин Алайда Марлен Маматалиев деп эч ким. Биз ушул жерден өзү ушул жердин кулуну, Алайдын кулуну. Эмне үчүн Алайга келип бир ооз? Бул машина Акимдин эме, Акимдин служебный машинасыбы? Неге без номер тээп жүрөсүңөр? Ана. Так, эфирдин экинчи бөлүгү уландысы. Бул Алай районунун акиминин акимиятынын коросу. Мына жана президент Садыр Жапаров подарок эткен машиналар. Короче, без номерлер шуулдатып айдап жүрөт экен да. Шу. Целый президент подарок этсе. Көйбөй. Жана көчөдөн чаңытып жүргөн шык этип бияка токтоп койду. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз буларга деген машина подарок этсиго, бирок номер дагы подарок этишиңиз керек экен. Себеби көчөдө бир эле аким без номер жүрөт экен бул жердечи. Урматтуу элдер, көрүп алдыңар да, мына ушундай машина экен. Биз только жаңылыктардан көрдүк элек го. Так, эже, эми жакшы болду, мына тынчыраак жерге өтүп алганыңыз, тиги шумный жерденчи. Сиз сүйлөйм деп сизге очут келди эле. Так, микрофон экен. Айнур эже, келиңиз, эми өзүңүз жалпылап, көйгөй көп. Чын айтканда, баятан бери мисалы үчүн мусор төккөн жерди көрсөтөм дедиңиздер. Ал жерге эфир менен барып көргөнгө болбой калат. Деги эле айтканда, урматтуу мына аппак бел үйдөн, Алайдын бел үйдөнүндө отургандар, мынандай эжелерди көп сүйлөп атат эмес, ыйлагандын көзү жаман эмес, анча-мынча сөзүн угуп, эже, мамиле кылып, анан качпай. Силер каяка качасыңар? Эртең эле жолугабыз тойдон эле, эже. Жакында эле той башталат. Ошо жалпылап бир эфирди жыйынтыктап коелу, анан кийин акимге кирип чыгайлы. Кандай дейсиңер? Ооба, туура. Эми биздин ушу Алай районунда эл начар жашабайт, жакшы жашашат. Эми бар. Бизде көпчүлүк уул балдар, кыз балдарыбыздын көбү Россияда. Миграционный ушу Россияга кетип калышкан качан эле. Миграционный эмеде Туртуңузчу, мына сурап коеюн. Жүрүшөт. Саламатсызбы? Бул машина Акимдин эме, Акимдин служебный машинасыбы? Неге без номер тээп жүрөсүңөр? Ана. Машинасы жаңы келген. Без номер тээп жүрөбүз. Бизде ушундай Алайда Эми корап, чуркап жетпейм мен мындандай президент подарок эткен гүлүктөргө. Бизде Алай районундан ошо бизден шайланып кеткен биздин депутат балдарыбыз бар да. Мисалы Таалайбек Сарбашев. Аздыр депутат болуп отурат. Чындыгында иштеп кеткен, Алайга жакшы эле иштерди кылып кеткен. Бирок ушундай жолугушууга келет экен, бирок биз көрбөйбүз. Бизден Алайдагы кандай карапайым элдин үнүн укпайт да ушул бала. Угуп кетсе жакшы болбок. Жакшы болот, эл айтат да, ошогон элдер ушундай карапайым эл үнүн угушса жакшы болмок, угушпайт бирок. Мен Талайдын өзүнө деле айтам. Мисалы да. Бул 3 жыл, 2 жыл депутат болду, да 2 жылдан бүтөт булардык. Жок, бүтөт. Ооба, эми булар саты деле ошо бүтүп кетет. Эпти шайланып алгынчан киде, шайланып алганга чейин жүгүрүшөт. Нарака берака буттары тынбайт, баардыгы депутат. Мисалы Марлен Маматалиев. Биз Марлен Маматалиевди вообще көрө элекпиз. Ушу Бишкекте эле жүрөт. Ушу Бишкекте Ынтымак партиясынын атынан деп эле бир нерселерди уюштурат экен. Биздин Алайга деле уюштуруп бербейби? Биздин Алайда Марлен Маматалиев деп эч ким. Биз ушул жерден өзү ушул жердин кулуну, Алайдын кулуну. Эмне үчүн Алайга келип бир ооз, бир чогулуш кылып, элдин көйгөйүн угуп койбойт ушу Марлен Маматалиев? Марлен укам, мен сага кайрылам. Сен ушу баары бир угасың. Сен мен Айнур эжеңмен, таанысың, мен сени штабыңда отуруп бергенмин. Мына Мирланга да жаман көрүп, азыр айтып атат Мирлан ушуну.
ынтымақ партиясын ушул Алай районунда Мали Маматалиевдин ушул жаш бала ушул өзүбүздүн уулубуз жаш кадр ушул бала келечекте бир нерсе чыгат ушул баладан деп ушул балага отуруп бердим эле мен. Чыкты го депутат болуп. Чыкты. Бирок бир жолу келип биздин Алайдан айтасыңар деген сөз ушул сурап да койгон жок да ушул бала. Мен ушул балага наразы болдум, бирок Фейсбуктан колдоп жүрөм дагы эле. Эми артка чегингеним жок да. Эми Улан Пиримовго келсек. Улан Пиримовду биздин Алай району боюнча колдойт, биздин өзүбүздүн уулубуз канчалаган жарандарга жардам берип жүрөт. Жакшылык уланып кетсин деп Улан деген шаар салып койбойбу? Мен Улан Пиримовго айтып жүрөм. Мына башка өзү атасы ушу Бердибай акам, мен акам болот. Бердибай акам бул өзү тааныбаган, ата жотосу тааныбаган жерлерге деле жардам берип жүрөт. Андан көрө Улан, мен сенен суранып кетем. Ушул Алай жеринде мына үйү жок, жери жок жүргөндөр бар. Ушуларга өзүңүн анабыл Сарыкмогул совхоз, Талдык суу совхозунан болобу? Мынабыл биздин Гүлчөнүн ичиненби, узунунан болбосо тикесинен кылып жок дегенде бир 3 этаж, 5 этаж үйлөрдү салып, биздин элдерди сүйүтүп, Улан шаарчасы деп атыңды коюп кетпейсиңби жок дегенде. Мен ушуну Фейсбукка жаздым эле. Мен ушул Алай районунун жакыр үй бүлөлөрүнүн жетим жесир аялдардын ушундай балдардын атынан мен сага суранып кетем. Ушундай бизге бир шаарча салып берсең, биз аябай сон ушу элдер кубанып калмак, сүйүнмөк. Район боюнча эле көп болсо бир 100 адамдык, 100 орундук деле салып берип койчу. Биз элдер кандай гана сүйүнөт. Мүмкүнчүлүгү бар, Мүмкүнчүлүгү бар. Уланда бүт бар. Көмүр кени бар, кирпич, бүт завод фабрикалар бар. Түштүк региондун бар жогу. Кыскасы ниет кылса эле боло турган нерсе. Ниетин оңдосо эле ушул бала. Кудай ниет болот. Ниетин оңдоп туруп эле ушул бала бизге жакшы болмок. Анан дагы кайсы депутатыбыз калып кетти бизден дагы. Жанар Акаев. Эми Жанар Акаев чындыгында туура сүйлөйт, акыйкатты сүйлөгөн бала. Эми кандай десем, эми Жанарга сөз жок. Бирок Жанар деле жакшы бала. Убагында жардам берем деген, мындай жардам бере алган жок, бирок негизинде кээде мындай туура сүйлөп койгон жактары менен Жанар мага жагат. Болду. Дагы барбы депутаттардан? Ахмат Келдибек жөнүндө айтып койбойсузбу? Чындыгында эми Ахматбек Келдибеков быйыл ушул 2 жылдан бери депутат болбой калды. Депутат болбосо дагы мен депутат катары санайм. Анча-мынча ушу Ахматбек Келдибековду көрө албагандар, пут тоскондорго мен наалат айткым келет. Себеби Камчует Ташиевден, Садыр Жапаровдон Ахматбек Келдибековдун эч жери кем эмес. Мен ушуну айткым келет. Садыр Нуркожоевич өзү деле угуп аткан чыгар, Камчует Ташиев деле угуп аткан чыгар. Мен Ахматбек Келдибековду булардан кем деп санабаймын. Ахматбек Келдибеков керек болсо биздин Алай районуна чоң больницаны АДО деп 2 этаж больницаны өз акчаларына өз эмнесине салдыртып койгон, керек болсо элге жардамын берип атат. Быйыл мына көмүркен иштебей калганда ушул Ахматбек Келдибеков Куда буйрса мына элдерге өз көмүрүнөн берип атты. Болду. 500 сомдон берип атты. Мынакей жакшы жактары толтур. Адамдын жакшы сапаттарын дагы айтыш керек. Сөз эле жаман сапаттарын айтыш эмес. Дагы ким эмнени кошулуп жатат? Азыр эже очут менен сиз 3 жолу сүйлөдүңүз. Мен дагы кичине өзүмдүн ичимдеги болгон сөздөрүмдү айтып кетсем, биз Садыр Нуркожоевичти колдоп жүргөнүбүз үчүн көбүнчө атыбыздан чакырбай, азыр Садыр деп чакырышат да. Сиз Алайлар. Бизде. Айлыбызда дагы Садыр деп коюшат. Садырчылар. Көргөнүбүздү деле, жакшы көргөнүбүздү деле ошо Садыр деп коет. Анан Садыр десе биз эмне дейбиз? Ооба деп кое беребиз, чычалабайбыз. Иши кылып иш бар, алып барган иштерибиз туура жүрсө, Кудай кааласа биз чынчылдык менен, патриоттулук менен бардык нерсени жеңип чыксак, ушул Садыр деген атыбызга дагы жол берет элек, татыктуу болот элек да. Ошон үчүн мен президенттен бир суранып кетерим, мына пособия боюнча көптөгөн элдер мындай наразычылык пайда болот. Наразычылык пайда болуп атат. Эмнеге дегенде, бул жерде бизде мыйзам чыгаруучу депутаттарыбыз эмне үчүн иштебеген адамдарга пособия чыксын деп айтып коюп, азыр 2 этаж үйдө жашаган, малга батпаган, үйүндө машинасы барлар азыр 100 миңден акчалай жардамдарды, пособияларды алып жеп атышат. Дагы такыр үйү жок, мектепте сторож болуп иштеген. Керек болсо бир буту мектепте, бир буту мына парниктерде жүрөт, азыр кулчулукта жүрөт. Мисалы мындайча кандай десем, мындай немече айтканда, ушундай жалпак тил менен айтканда. Жалпак тил менен айтканда ушундай
кулчулукта да иштеп атат да. Ушундай адамдарыбыз бар. Эмне үчүн ушундай иштеген адамдарга пособие чыкпасын деген законду чыгарышкан. Ар бир законду чыгарганда минус плюс жактарындагы карап ойлонуп көрүп чыгарса жакшы болмок. Либо эле бай мен иштебей жаттам мына деп туруп чалкалап жатып ала берет экен ошол пособияны. А бизге окшогон үйүн пособияга ишенбей өзүнчө үй бүлөсүн өнүктүрүү үчүн бир жерде сөзсүз иштеш керек да. Балдарын окутуш керек, жаш жерлерге жайгаштырыш керек. Бечара боюнча өтүп кетиш керекпи? Ошон үчүн мен сөзсүз мен Садыр Нуркожоевди колдогонум үчүн мен коркпой сүйлөп атам, бардык жерлерде губернаторго кирип атам, акимге кирип атам, керек болсо Бишкектерге чейин барып атам. Эгерде бизди коргоо ала турган болсо, дагы деле биз Садыр Жапаров деп, Ташиев деп элибиздин ушул жашоосуна көмөктөшөбүз. Биз ачык айтабыз, патриоттук менен жүрөбүз. Биздин алып кое турган ишибиз жок, столубуз жок. Биз эч кимден коркпойбуз. До конца. Азыр мына Айнур сиңдим жакшы айтып кетти депутаттар боюнча. Кармап туруңуз эле. Депутаттар боюнча. Негизинен биздин районго жакшы эле жардам берет. Үй деле салып берип атат. Мына Айнур айткандай биздин депутаттар алайда чыккан депутаттар биригип көп балалуу энелерге, ушу жалгыз бой энелерге, ушу улар шаршасы кылып ушинтип биригип жааматтык үй болуп биригип ошондой үйлөрдү салып берсе жакшы болмок эле деп сунушумду айтам. Садыр Нуркожоев сизге абдан чоң рахмат. Көп жылга президент болуп дагы ишиңиз ийгиликтүү болсун. Көп жылга президент болуп Кыргыз элин өнүктүрүп өстүрө бериңиз. Өмүрүңүз узун болсун. Кененпейил кетпеген дөөлөт каалайм ала элдин атынан. Болду. Так, сизде кошумча бар, эфирди жыйынтыктай берели, э? Мен бир айтып коеюн деме. Мен деле кошумчам ушу Садыр Нуркожоевке дагы жол кайрылып кетейин. Сизди эми урматтайбыз, сыйлайбыз. Неже айткандай, өмүр бою президент болсоңуз дагы ылайыктуу адамсыз. Эгер колуңуздан келсе, мындай айтканда, алай районундагы кадрларды тез арада тазалап бериңиз. Мен ушуну суранам сизге. Эгер бул көпкө чогулуп кете турган болсо, ондо Атыңыз булганат. атыңыз булганат. Садыр Жапаровдун доорунда ушундайлар болуп атат деген, э? Садыр Жапаров баардыгы эле сиздин немеңизди аткарбай эле өз билгендери кылып атышат. Ушу бар мафия болуп атышат. Тез арада ушуну суранам. Келте мен көп нерсени болсо моюндарынан коюп берем. Жегендерин, ичкендерин да. Бирок ону кагаз менен турула алса керек, кагаз менен турулай берсин. Бирок практически жегендери анык булар. Мен буларды иштен чыгаргандан кийин, болду, андан кийин ишке жараштырып чыгарбай эле чыгарып коет кетсеңер, кайтып айланып барып башка ишке кирип. Туура. Мына. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мына алайда туруп айтып аткан сөз. 5 жыл мурункуларды текшертиш керек булар. Кичинеле үнүп карат да кайтара келип отуруп алышат. Болду да жедиби, жегенди сразу куштуруп туруп, эшекке мингизип туруп алып барып элге чаңгылып берип койбойсузбу? Тынат ошо менен эле. Мыйзамды күчтүү эле бир 4 эле мыйзам керек Кыргызстанга өзү. Мына бийликте иштегендерге атка өкүм ким дегенге деп койсоңуз эле болмок. Ошо сурам, тезирээк мына туруңуз эже, туруңуз. Немени уккандан кийин ушуну көргөн болсоңуз, урматтуу Садыр, ушунун жыйынтыгын тезирээк чыгарып бизге. Мына майыл мен акимдин өзүн дебейин. Ушул жерде зам аким болуп көп жылдан отурган. Бүт ушул жердин алай районунун икир-тикирин билет булар. Ит жатар, толкунор жеринен бери билет. А буну мына акимге жеткизбейт да. Бул оякта башка жерден келсе эмнени билет? Бүтүрдүңөр десе бүтүрдүк. Не кылган жайладыңар, жайладык. Тендердин баарын жеп уже жайгашып алган. Булардын алдында 4төн 5тен үй бар. Буларды үйлөрү синимайт этип туруп, квартира киргизип койлар, квартирада элдер өлбөй эле жашап атат. Квартплата эле төлөйт, иштеп деле бала чага турмап атат. Ошо деңгээлге түшүрүңүзгүн, ошондон кийин өздөрүнө кирет. Ошондо мынакта карапайым эл биз деле уже түзөлүп калабыз. Ыраазы болуп калабыз сизге. Мыйзамды күчтүүрөөк кылып бериң. 4 бул Кыргызстанда миллион мыйзам бар. Мыйзамды чыгарышат дагы, мыйзамды чыгарга келген мыйзамга буякта райондокулар путулап алышат. Айтсаңар жок дейт да, мына ширагы калды, ушу ширагы менен сүйлөшүм керек дейт. Буянса колу менен сүйлөш керек деп, бул мыйзамдан түз аткарышпайт булар. Гарантия берем. Мынандай деген сунуш бар Садыр Нуркожоевдин десең, жок, мынандай дешет. Ушул окшогондо ham көңүл буруп коюңуз. Суранам сизден. Болду, ушул эле менин айта турган сөзүм.
негизи мен ушул үчүн кайры үчүн келдим. Рахмат. Силер да ушундай элин көйгөйүн жеткизгене келген мына иним сага да рахмат. Жеткиз абдан да жеткиз, ушпай калбасын, көрбөй калбасын. Дагы мен аркадан түшүп турам. Эгер бул ийгилик болбой турган болсо, чынлап келип туруп мен ачык айтканда буларга өзүм кол салам. Мен алы өлөрүм калды, өсөрүм калган жок. Жан касайдым мындай айтканда. Карапайым элдерди жеп түштү да булар, шашкындар. Баары эле айгыр болушат. Колдон бок келбейт. Урматтуу Садыр Жапаров, сизге айтарым, мына куттуу Рамазан айында мен сизден суранар элем, ушул балама Мырзахматов мейlis убагында мен кайрылдым эле ошту мэрилерине дагы кайрылбаган жерим калган жок, отставкага чыгайын деп калды. Ошо балам китабында үй жок, жайы жок, неме кылып жүрөт. Азыр эч качканда багырында иштеп коеюн дейт. Ушундан кийин эсеби чыгат, Кудай кааласа. Мен жанымдагы балдары өчүрүдү жетип алышты. Мен баламдын мас хапсин ала албай койдум, чуркап жүрүп, ошту чуркап жүрдүм. Чуркабаган жерим калган жок, бутум талкан болду. Менин баламын 4 баласы бар, пособия албайт, ошо айлык менен тиргелек кылат. Мен өзү пенсияга 3000ге зорго чыктым. Ошо 6 неберем бар. Балам неме 4 баласын багам, кызымын 2 баласын багам. Ошо балам ошо военде иштеп көчүрткөн жүрдүк эле. Вообще жеткен жокпуз. Урматтуу Садыр Жапаров, сизден суранам мен. Ооба, менин акыркы сөзүм, урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Ташиев, бизге дайым эле айтып келесиз, баардык мыйзамдарда, окуткан жерлерде бүт эле баардыгында биз да мыйзам менен иштейбиз. 30% квота аялдарга дейт, бирок акимдин замы аял киши болуш керек эле. Эмне үчүн ушул Бакытбек Арапбаевич эмне үчүн кетпейт 20 жылдан бери иштен? Бүт баардыгын алдап, соцфондду, районуну, баардык ишкананы башкарган, өзү башкарып алган. Мугалимдерден бери өзү коет. Баятан бери ушу сөздөрүмдүн баардыгын да кайталадым. Мен ушул суранган иштерди сөзсүз ишке ашырып берет деген ойдобуз. Биз сөзсүз сиздер менен биз мынакей аркабызда тирөөнү жок, тирөөчү жок, жөнөкөй карапайым элбиз. Биз мына президент менен иштеп атабыз. Азыр Кудай кааласа мына элдик бийлик деп атап койгон үчүн биз элдик бийлик болуп иштеп атабыз, сиздерге ишенип. Бизди дагы карапайым элди дагы колдоп коюңуздар. Мындан кийин дагы биз керекпиз. Сөзсүз түрдө, сөзсүз эле шайлоодо эмес, башка маалдарда да бизди колдоп коюңуздар. Азыр бизди переплат деп, переплат болгондун баардыгы пособияда. Бүт жер кезип азыр тентип кул болуп иштеп жүрөт. Ал эми пособия алгандар иштебейт деп чалкалап, эки этаж үйлөрдө жатышат. Ушул боюнча текшерип переплатты жоюп бериңиздер. Переплат десе, баш ал десе, бөркө алыптылар. Бул жерде иштегендин бардыгы бизди тоготпай атат. Биз ушул зам акимге кирдик, акимге кирип да суранып көргөнбүз. Мына 21 жылдан бери ушу переплат деп аркабыздан кубалап жүрөт. Мен төкпөймүн, эч качан төкпөйм. Мен өзүм элдик көзүм өлчү болгон үчүн мен элдин укугун да коргойм, өзүмүкүн да коргойм. Мен жалаң гана мыйзам менен иш кылам. Мыйзамдан эч жакка чыкпайбыз биз. Бул чоңдорубузду да мыйзамга такайбыз. Ошон үчүн 30% квота боюнча бизге аялдардан зам аким коюп берсеңиз, аябай сонун болмок. Мына биздин 14 күндүн ичинде бардык маселе чечиш керек. Ошон үчүн 14 күн сизди күтөбүз биз. Сөзсүз түрдө. Биздин сөзүбүз эч качан артка калбайт. Сөзсүз чечим чыгат деген ойдобуз. Рахмат. Эфирди жаап атам. Кошосузбу дагы? Кошо турган сөз барбы? До конца мына өзүм эжелерим үчүн эфир до конца ачык. Садыр Нуркожоевич, убагында биз сизди 5 колдоп, 10 колдоп шайлаганбыз. Сизден биздин үмүтүбүз чоң. Сизди дагы Кудай буйрса, дагы 5 жыл эмес, дагы 10 жыл, 15 жыл биз президент болушуңузду биз үмүт кылабыз, күтөбүз. Биздин Кыргызстан буйрса өтө жакшы баратат. Биз эч качан мындай сиздей жакшы президент көргөн эмеспиз. Биз көзүбүз жеткен үчүн сизди шайлаганбыз. Биз сизден үмүтүбүз чоң. Мекенчил партиясын эч ким билбегенде Алай районунун порттер менен, балдары менен кыдырып жүрүп, Мекенчил партиясынын биринчи мына Алайга мен тааныткан. Атым Айнура, фамилия Мусабаева, отчеством Салимжановна. Камчыбек Ташиев билет. Былтыр мына таш боюнча келгенде дагы
мени көрүп, өзү токтоп, ошол жерде элдин суроолоруна жооп берип анан кеткен. Мен сиздерди сыйлайм. Биздин бүгүнкү ушул үнүбүздү сиздерди угат деген ойдобуз. Бир тыянак билдирет деген ойдобуз. Биздин ушул Алай районунан анча-мынча ушул алдыга чыгып, кичине өзүбүздүн оюбузду билдирип аткан адамдардын сөзүн эч качан жерге калтырбайт деген үмүттөбүз. Биздин ушул башчыларыбызды эми кантип айтышымды да билбей атам. Биздин Аким, замаким, чоңдорду. Мен айтып берем. Сиз айтпай эле туруңуз. Ушул биздин чоңдорубузду бир иштей турган кылып бериңиз. жок. Ажыга жөнөтүңүз. Классташтарын жөнөтүп атат. Классташтарыңызды жөнөткөндөй кылып ажыга жөнөтөсүзбү? Жок, биз чындыгында ошо классташтарыбызга жөнөтсөңүз жакшы болмок. Ооба. Анан кийин бизге ушу иштей турган, негизинен иштей турган адамдарды бизге Алай районуна шайлап берсеңиз жакшы болмок. Биз ушул мынабул азыр бизден интервью алып аткан Орозбаев Мирлан Кубатбекович ушул дагы аябай мыкты жигит. Бизге ушуга окшогон чынчыл, ак ниет ушундай балдарыбыз бизге аким болуп калса, биз аябай сүйүнөт элек. Бизге ушул баланы да аким кылып берсеңиз, биз Алай району өтө өнүгөт элек. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бизге ушул баланы дагы аким кылып көрсөтсөңүз, өтө кубанычта биз косулат элек. Чындыгында биз бул баланы биз качантан бери билебиз. Улуу журт партиясынын лидери бул бала. Көрүп жүрөсүз. Керек болсо Ошто мэр болом деп жүргөн бала. Эми чындыгында бул баланын дагы канатын кайрыбаң эч качан, алдыга өсө турган бала, эл менен иштей билген бала, элдин арасында чоңойгон бала. Эми ал жагы бир Алладан, бирок негизинен биздин сөздөрүбүздү Алай районундагы ушул биздин айтып аткан элдердин, карапайым калктын сөздөрүн сизди угат, бир жыйынтык чыгарат деген ойдобуз. Рахмат. Ыйык Орозонун айында кайрылдыңыздар. Кудай буйрса, президент укпаса Кудай угат. Орозоңуздар кабыл болсун. Андан дагы жакшы айда кайрылдыңар да. Кимде ким орозо тутуп жаткан болсо, ушу орозо күнүндө улуу Рамазан айларында баарыңыздарга, үй бүлөңүздөргө тынчтык тилейм, бактылуу жашоо тилейм. Кандай тилек максат кылып атсаңыздар, ушул тилек максаттарыңыздарга жетиңиздер. Ушул улуу орозо күндөрү тутуп аткан орозоңуздар баарыңыздарга кабыл болсун. Амин. Амин. Кек, бир бата кылып коюңузчу. Алайлыктар тыты эле тыта берет экенде бир жакшы жагын дагы айтып коюңузчу. Мен бата менен бүтүрөйлү. Кандай дедим? Атыңыз ким эле? Менин атым Мухтарбек. Мухтарбек. Мынандай да. Самый главный бир кичине жакшы сөздөн кошуп коеюн. Бир туура эмес нерсе болуп атса, мына колуңар менен, бутуңар менен басып келип, үнүңөрдү жеткиздиңер. Бул Кудайдын астында силер аракетиңерди көрсөттүңөр. Эми ушул үнүңөрчү президентке жетеби? Мүмкүн президентке жеткизбей калышы мүмкүн. Булардын дагы аякта иштеген движениктер бар да. Өздөрүнүн атын баягы эмне эле бияктан Алайдан проблема барса, аяктан тазалап тургандар бар. То есть өзүнө самый главный силердин үнүңөр, аракетиңер Кудай көрүп турат. Ушу Кудай мына ыйык орозо күнү аракетиңерди көрдү. Мен ойлойм азыр бир жакшы бата кылсак, бата менен көгөрөт. Мына чоңдор, мына президенттер, мына байлар ушу элдер менен бай болгон. Анан биз элдер өзүбүздүн күчүбүздү жоготуп эле шайлоо маалында ушулардын коросуна кирип алып эле бийлеп, ушуларга агитатор болуп жүрүп, анан шайлоо бүткөндө мынантип кайра эле карапайым эле өзүбүз калабыз. Мына акимияттын аркасында көлөкөдө. Мен ойлойм, урматтуу элдер, мына эфирдегилер, күч өзүбүздө. Мына өзүбүзгө өзүбүз бата кылып, Кудайдан үмүт кылып бата кылайлы эле. Бул чоңдордунчу крестосун Кудайым өзү эле мынткенде эле куугунтук болуп калат же камалып калат. Ошон үчүн сен де демиле бирден мен күчтүү болсо, менин тилегим күчтүү деп бир жакшы тилек кылып бата кылайлы. Келиңиз. Омин. Ыйык Рамазан күнүнө таянып. Рамазан күнүндө эл журтум Кыргызстанда болгон, Кыргызстанды туткан кыргыз элим аман болsun. Amin. Tınç bolsun. Amin. Her bir Hristiyan, Müslüman tuğanlarıma men kala tileyim. Ömür uzun, tınçlıkta, жақсы күндөрдө, сый урматта, чындык менен, достук менен, жақсы күндөр менен жашап өтүшүнө мен аябай тилектешмин.
Амин. Her bir adamga çındık gerek. Al sırtta жүрген bala çakalarımızın ömrü uzun olsun. Biz uşuların ele sevinen yaşap atabız. Uşular hem tınç aman şu biz ümit kılıp şu baldarımız cüretteyiz. Uşuların da ömrün versin. Ağalarımız, inilerimiz, ece kardeşlerimiz büt 40'tan 20 yıl yaşayakta. Onların da ömrün versin. Büyük orada gününde. Prezidentke dağı kuvvet versin. Har daim şu жақсы ийгиликтүү иштерге жетишип жүрө берсин. Амин. Амин. Кудайым колдо тилеген кабыл кылсын. Амин Аллах акбар. Мирлан, мен бир сөз айтпай калыпмын. Биздин ушул мына бизде бир эле жол бар да. Бул жол илгертеден Тажикстан, Кытай, анан кийин ушундан уланып биздин Кыргызстан эмес, бүткүл көп чет мамлекеттерге чейин барчу жол да бул. Жибек жолу, улуу жибек жолу. Эми биздин ушул жолубуз бир жылдары жаңы болуп салынды эле. Азыр ушул жолубуз талкаланып бүтү. Талкаланып калды да, талкаланып баратат. Эми бул жолдордо биздин Кытайдан чыккан товарлар аябай бир тонналаган өзүнүн салмагынан ашыгы менен жүктөгөн КАМАЗдар өтүп ушу жолдорубуздун баарын талкалап бүттү. Жолдорубуздун баары уюктта кайкыт боло баштады. Бизге бул жол керек. Себеби биздин алай эли Кудагана күтө турган, жайлоолорго чыга турган, эс алып бир жактарга бара турган жолда бул жол бизге керек да. А биздин бул жолубузду КАМАЗистер кимдин жүгүн ташып атат деген суроону мен буну жооп бере албайм. Буну жооп бериш кыйын да. Себеби жерден көмүр ташып атат, наша ташып өтүп атат. Эми түшүнбөйсүң. Тажикстандан алып кетип атат да. Муну жүгү да. Бүт эле кимдики экенин мага түшүнүксүз, мен муну айта албайм чындыгында. Муну айтыш үчүн мен таможняга ишке киришим керек дагы, тиги жерге пост коюшум керек дагы, ичинде эмне бар экенин, кандай нерсе бар экенин мен билишим керек. Ошондо айта аласыз. Ошондо айта алам. Анан ушул биздин жолубузду аяшса. Булар бирок азыр өздөрүнүн иши бүтөт, КАМАЗ менен жүгүн алып өтөт, бирок биздин жолдор талкаланган бойдон калып калат. Биздин ушул жолдорубузга да кайдыгер карашпаса, мына бул биздин жолубуздан товар алып өтүп аткандар. Мен ушуларга кайрылып кетет элем. Ушул үнүмдү угуп койгула. Рахмат.